Ушул бузуулар жөнүндө кодексинин 341-беренесинин 1-бөлүмү жана укук бузуулар жөнүндө кодексинин 559-беренесинин 1-бөлүмүнө ылайык, эгерде жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтом мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып 3 жылдан аралыгында аткарууга киргизилбесе, анда ал аткарылууга жатпайт деп көрсөтүлгөн. Муну баарыңыздар билесиздер. Бирок бүгүнкү күндө ушул автоматташтырылган маалымат системасында ушул ыйгарым укуктуу органдар тарабынан, кызматкерлер тарабынан бузуулар жөнүндө ушул өндүрүштөрдүн эскирүү мөөнөтүн токтотуу максатында мүмкүнчүлүк берилген. Бирок ушул ыйгарым укуктуу органдар тарабынан ошол бөлүк аткарылбастан бир катар кемчиликтер кетирилүүдө, анын жыйынтыгында ушул салынган айып пулдар мамлекетке түшө турган акчалар түшпөй калды. Мисалы үчүн биз коюлган тапшырманы биз атайын багытта кызматкерлерибизге бергенде алар же кызматкерлер бияк жагы тоскоолдук болуп калып атат да. Мисалы үчүн таштанды 115-берене боюнча белгиленбеген жерлерге турмуш тиричилик таштандыларын, башка буюмдар таштоо деп атат да. Биз аныктап чыгабыз, чыгып анан эскертип беребиз. Кээ бир учурда аныктай албайбыз, себептен күнү түнкүсүн болчу иштер болот да, бул учурларчы. Анан ушул учурлардан мен пайдаланып бир сунуш берет элем да, биз областное значение болгондон кийин жергиликтүү боюнча башкаруу органынын мыйзамынын негизинде любой инспекция ачканга укугу бар да. Ошону бир сунуштап берсеңиздер, ошолор алып барса жакшы болот эле да, себеби аймактарда дагы мал жайы боюнча дагы чыгып атпайбы, бизде көрдүңүз азыр жол коопсуздугуна да аябай эме болуп, анан жайыт жерлерибизге да кирип кете атышпай кээде жолгочу. Мында да түнкүсүн болуп калат да. Эгер баардык кызматтар бир болсо, бул жерден бирлер карап, бири-бирди сотко барып, аны кайра сурап, эски 3 ай мурун протокол не болду эле, ошол эки чечим бересиз, кайра алмашат элек деп ошол бизге ошол принцип болот экен. Сот аткаруучуга бизге деген прокуратура тарабынан текшерүү учурунда багыштар иштер бөлүмүнөн 128 просрочка болуп кеткен да. Сиз айткандай жогоруда айтпаңызбы? Именно сот аткаруучуга жөнөтүлгөн, бирок сот аткаруучудан келген эмес.